Мыйзам долбоору куралдуу күчтөрдүн реформалоо боюнча иш-чаралардын алкагында укук колдонуу практикасы эске алуу менен түрдүү категориядагы аскер кызматчылардын аскердик кызматы өтөө маселелерин иретке келтирүү максатында иштелип чыкты. Мыйзамдын долбоору менен төмөнкүлөр сунушталат. Биринчиден, коррупциялык кылмыштарга жол бербөө, жарандардын аскердик кызмат өтөөдө конституциялык милдеттерин ишке ашыруу максатында мобилизациялык резервдин жыйындарына чакыруу бөлүгүнө өзгөртүү киргизүү, чакыруучулардын жаш курагын 25 жаштан 22 жашка чейин төмөндөтүү. Андан кийинкиси жарандардын аскердик окуу жайларга тапшыруу жана окуу маселелерин иретке келтирүү максатында аскердик окуу жайларга тапшыруучулардын категориясын аныктаган угуучу түшүнүгүн киргизүү. Аял аскер кызматчылардын окуусун караган маселелерге оңдоолорду киргизүү. Аскерди окуу жайларын окуп жаткан учурда чыгарылган жана анын аяктагандан кийин аскер кызматчылардын милдеттүү түрдө мөөнөттүү аскердик кызматын өтөөсүн караган маселелерин өзгөртүү киргизүү. Аскерди окуу жайлардан окуп жаткан учурда чыгарылган жана аны аяктагандан кийин аскер кызматчылардын акча каражаттарынын ордун толтуруу милдеттеринен тышкары андан ары мөөнөттүк аскердик кызматын өтөө милдетине өзгөртүү киргизүү. Ошондой эле ички аскерлерди ички иштер маселелерин тескеген ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын башка аскердик түзүлүшү катары белгилөө сунушталат. Төмөндөгүдөй редакциялык оңдоолор киргизүү сунушталат. Гендердик теңчилик саясатты эске алуу менен аялдарды аскердик кызмат өтөөгө чакыруу боюнча аскер кызматчыларынын курамын аныктоо бөлүгүндө старшина курамы деген терминди жоюу, жарандардын аскерди окуу жайларына тапшыруу маселелерин тактоо, ошондой эле мыйзам долбоору менен прапорщиктердин запастагы болуусунун чектүү курагы 50 жаш болуусу. Мындан тышкары мыйзам долбоору менен жарандардын мобилизациялык резерв жыйындарын өтүүдө 500 эсептик көрсөткүчтө акча каражаттарынын суммасын төлөө тартуу өзгөрүп, төгүндөр республикалык бюджеттин эсебине жөнөтүлөт.